Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah bizге пайдалуу илим насип кыл. Үйрөнгөн илимибизди жана үйрөнүп аткан илимибизди бизге пайдалуу кыл. Вазидна илма. Илимибизге илим арттыра көр. Аллахым бизге акыйкаттай көргөз. Жана аны кармоого жардам бер. Адашууну адашуудай көргөз. Жана андан оолак болууга өзүң жардам бер. Аллах Тааламдын сөздөрүн угуп, жана чырайлуу аны ээрчүүгө өзүң бизге жардам бер. 24-чү хадисте Аллах Таалам өз кулдарына болгон кайрылуусу. Мындай чыкканда бул хадисил кудси. Аллах Таалам хадис кудсиде зулум боюнча сүйлөйт. Зулумдун арандыгы боюнча. Анабизар Аль-Гифар радиаллаху Аллахтын элчиси Роббисинен Аллах Таалам тарабынан айтылган нерсени риваят кылып айтып атат. Хадис кудси мунун мааниси да сөздү Аллах Тааламдыкы, бирок пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге кабар берген нерсени хадис кудси дейт. Я ибади, о пенделерим, мен зулумдукту өзүмө арам кылдым. Жана аны силердин араңарга да арам кылдым. Андыктан бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. О кулдарым, мен түз жолго салгандан башкаңар баарыңар менден туура жол сурагыла. Ошондо мен силерди туура жолго хидаятка саламын. О кулдарым, мен азыктандыргандан башкаңар баарыңар ачкасыңар. Ошондуктан менден азык сурагыла. Ошондо мен силерди тойгузам. О кулдарым, мен кийиндиргенден бөлөгүңөр башкаңар баарыңар жалаңачсыңар. Ошондуктан менден сурагыла. Кийим сурагыла, ошондо мен силерди кийиндиремин. О кулдарым, силер күндүдө да түндө да күнөөгө батасыңар, күнөө кыласыңар. Мен баардык күнөөлөрдү кечиремин. Ошондуктан менден кечирим сурагыла. Мен силерди кечиремин. О кулдарым, силер мага зыян келтиргенде эч кандай зыяндын түрүн кыла албайсыңар. Жана мага пайда кылгыда эч кандай бир пайда да келтире албайсыңар. О кулдарым, силердин алгачкыңар болсун, же акыркыңар болсун, инсаныңарбы, жиндериңерби, башынан аяктан Адам алейхиссаламдан баштап баардыңар араңарда бир таза, эң ыймандуу адам жүрөгүндөй таптаза ыймандуу болсоңор да менин падышалыгымдан же мүлкүмдөн эч кандай өлчөмдө көбөйтө албайсыңар. Эң таква адам баарыңар таква болуп кетсеңер деген сөз. О кулдарым, силердин алгачкыңарда болсун, мейли акыркыңар болсун, инсаныңар, жиниңер болсун, тең баштан аяк араңардагы эң ыплас, эң шайтан жүрөк болгон, эң жаман жүрөгү болсоңор да ошондой барыңар. Менин мүлкүмдөн эч нерсени кемите албайсыңар. Барыңар бузулуп кетсеңер деле Аллах Тааламга эч кандай силер зыян бере албайсыңар дегени. О кулдарым, силердин алгачкыңар же акыркыңар болсун, инсаныңар же жиндериңер болсун, баардыңар баштан аяк бир жерге чогулуп алып, тилек кылып, дуа кылып мага кайрылсаңар, мен болсо ар бириңерге эмне тилегениң болсо ошонун баарын берем. Баарын берсем, бул мендеги мүлктөн деңизге ийнени салып, малып чыгарылгандай гана кемиткен болбосо эч нерсе кемейт. Элестетиңиздер, деңизге ийнени салса, деңизден алып чыккан суу канча кемейт? Кемейт эч нерсе. Баардыгы сураса дагы. О менин пенделерим, мен силердин эмне кылганыңардын баарын көрүп билип турам. Силердин амалдарыңардын силер үчүн эсептеп жана ошоңорго жараша ар кимдер өз насибиңерге жараша, энчиңерге жараша, амалыңарга жараша толугу мен берем. Ар ким жакшылык тапса, акыретте бейишке кирсе, ал Аллахты мактасын, шүгүр кылсын. Ал эми ким андан башканы тапса, ал өзүн гана жемелесин, өзүн гана күнөөлөсүн деп сахабалар, табиндер, асарларда айткан. Бул хадисти окуганда айрым табиндер, сахабалар ыйга батып, санаңга бөлүнүп, кайгыга түшүп, өтө ойлондура турган улуу хадис деп эскерип турушкан. Бул хадис менен хадис кудсисинин айырмасы, хадис кудси деп уксаңыздар, билиңиздер, ал хадис кудсиде сөзү да Аллах Тааламдыкы, жана мааниси да Аллах Тааламдыкы. Ал эми хадис десе, ал сөзү Аллахтын элчисиники, аны вахий түрүндө кабар бергенди. Ал эми хадис кудси десе, сөзү да мааниси да Аллах Таалам болгону аны бизге пайгамбар алейхиссалату вассалам кабар берип аткан болот. Айырмаладык маанисин. Болбосо пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сөзү, хадиси өзүнүкү болгон менен мааниси Аллах Тааламдан келген кабар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам эч нерсени өзүнөн сүйлөгөн эмес. Бүт сүйлөгөн сөзү, шариаты Аллахтан келген кабар. Биринчиден, ар бир сөздү айтып атканда байкадыңыздар, я ибади, о кулдарым деп
кайталап атты. Ар бир сүйлөм бүткөндө кийинки мааниде баштаганда кулдарым деп, бул дагы Алла Тааламдын мээрими, ырайымы, өзүнүн кулдарын эскерип, бул мындай чыкканда шарапаттуулук. Бир күнгө кул болбой, отко кул болбой, макулукатка жана уйга кул болгондордой кул болбостон, түндөн, суудан, ар кандай булактарга, кээ бир бүй бакчыларга кул болуп калгандар бар. Акчага кул болуп калгандар бар. Мына ошондор кул болбостон Аллахка кул болуу бул шарапат. Кимде ким Аллах Тааламга кул болсо, бул эң шарапаттуу нерсе. Канча деген адамдар дүйнөдө Аллахка кул болбостон башка нерселерге кул болуп калгандар. Бул дүйнөдө акыреттин унутуп, кайсы нерсеге башын сайып, ошо менен жүрөгү ооруп кетсе, ошонун кулу деп саналат. Айырмасы ушул. Аллахтан эскертилгенден тыйган, алаксыткан, адамдын жүрөгү бурулган, эртеден кечкир ою каяка бөлүнүп жүргөн болсо, ошол нерсеси намаздан, зикирден, ибадаттан тоскон болсо, ошонун кулу ал. Ал эми кулчулук деген сөздүн мааниси бул өзүңдү кылдый тутуп, кор тутуп, кул экениңди Алла Тааламга экенин белгилейсиң. Ошону кулчулук деп айтылат. Жалпысынан караганда адамзаттын капыр болобу, момун болобу, бардыгы Аллахтын кулу болуп саналат. Периштелер, адамдар, жиндер. Мындай жалпы маанисинен караганда, бирок Аллах Таалам аларга өзүнүн тагдырын жазып, аларды жаратып, асман жерде эмне жараткан болсо, мындайгы бардыгы кул. Мариям сүрөсүнүн 93-аятында айтат: «Ин куллу ман фис самавати вал ард илля атир рахмани абда». Ар бир асмандагы, жердегилердин бардыгы ырайымдуу Аллахтын алдында кул болуп саналат. Бирок бул кулчулук адамдын өзүнүн ыктыярында кулчулук эмес. Капыр деле каалайбы, каалабайбы кул. Тамакты дагы, рызкыны дагы, бардыгы, абаны дагы Алла Тааламдын мүлкүнөн алып, Аллах жазып койгон тагдырдан жүрүшөт. Анан экинчи өзгөчөлүк кул бар мына. Ушул кулчулукту Аллах Таалам мактаган. Бул ыктыярдагы кулчулук. Ыктыярдагы кулчулук деген сен өзүң ыйманың менен, ишениң менен пайгамбар түшүргөн нерсеге ээрчип, Аллахтын Куранына кайтып жүргөн китепке ыктыярың менен күнөөнү таштап, ыктыярың менен соопкун тулуп, Аллахка ибадат кылган адамдар. Бул макталган шарапаттуу кулдар. Буларды Хижр сүрөсүнүн 42-аятында Аллах Таалам «Инна ибади лейса лака алейхим султан» деп шайтанга айткан. Эй шайтан, сен менин ыхластуу кулдарыма мүлкүң жок, үстөмдүгүң жок деген сөз. Азгыра албайсың деген сөз. Кайсы кулдарды айткан? Бул өзгөчө өзүнүн баш ийген, момун болгон, ыймандуу кулдарын айтты. Шайтандын үстөмдүк кыла албайт деген сөз да. Элестетке, Аллахка кул болгон адам чыныгы эркиндикке чыккан адам. Ал эми Аллахка кул болбойм деген адам көп нерсеге кул болот. Нафсисине кул болот. Дүйнөгө кул болот. Жашоодогу көп адамдын коркпой турган нерселерден коркот. Келечегинен коркот, дүйнөсүнөн коркот. Көп нерседен коркок болот. Бүй бакчылардан коркот, жиндерден коркот, шайтандан коркот. Ошентип көп нерсеге кул болот. Ошон үчүн берди өз ыктыярың менен Аллахка ибадат кылып, иман келтирип, ишенип Аллахтын кулу болуш бул эң шарапаттуу, улук нерсе. Бийик нерсе. Ошон үчүн берди ар жерде Алла Таалам жалпысынан кимдерге кайрылды экен? Жалпы кулдарына да айткан, анан өзгөчө кулдарына дагы чакырык кылып айтты. Мен зулумду өзүмө жана силердин араңарга арам кылдым деген. Арам кылдым деген эмне сөз? Тыйдым деген сөз. Запрет кылдым деген сөз. Ошондуктан силер бири-бириңерге зулум кылбагыла дейт. Зулумдун тилдик мааниси эмне десе, зулум деген бир нерсени өз ордуна койбоо. Тилдик маанисинен бир нерсени өзүнө ордуна койбоо. Сен Аллах Таалам жараттыбы, ибадатка жараттыбы бул дүйнөдө? Сага жанды берди, бул дүйнөгө жөнөттү, сага периштелерди койду кызмат кылдырып, пайгамбарларды жөнөттү хидаят түшүнүн деп, китеп үнчүрдү Куран берип. Анан сен Алла Таалам тааныбай, Аллахка кул болбой, дүйнөгө кул болуп кеттиң, значит эмне кылдың? Бир нерсени өзүнүн ордуна койгон жоксуң. Сен зулумга түштүң, Кудай сактасын. Анан зулумдун түрлөрү бар. Биринчи ушул негиздерди билип алалы. Зулумдун түрлөрү бар, 3 түрү бар. Биринчи зулумдун түрү адамдын Аллахка болгон зулуму. Аллахка болгон зулум эмне болот? Адам кантип Аллахка Тааламга зулум кылат? Өзүнө сыйынбастан башкага сыйынса, же Аллах Тааламга кабыр болсо, ушул эң чоң зулум. Муну Аллах Таалам Куранда Лукман сүрөсүнүн 13-аятында «Инна ширка ла зулмун азим» деген. Чындыгында ширк эң чоң зулум деген. Эң чоң зулум эмне экен? Ширк экен. Алладина аману ва лам ялбису иманахум бизулм деп. Алар Аллахка иман келтиришип, ыймандарына зулумду аралаштырбагандар деген. Зулум эмне экен? Ширк.
Ан'ам сүрөсүндө. Тек гана Алла Тааламдан башка эч ким кечирбейт. Аллах Таалам качан кечирет муну? Адам баласы бул дүйнөдө жаны чыкканча тобо кылып өтүп кеткен болсо. Болбосо, тобосу жок, ширк менен өтүп кете турган болсо, бул кечирилгис күнөө. Ошон үчүн эң чоң зулум. Экинчи зулум түрү бар. Бул адамдын өзүнүн нафсине болгон, өзүнүн жанына болгон зулумдугу. Бул эмне менен болот? Күнөөлөр менен болот. Өзүнүн таштап салат, Алла сактасын. Аллах арам кылган нерселерди аткарып жиберет, күнөөгө таштай берет өзүн. Тобо кылбастан өзүнө зулум кылат. Ал эми үчүнчү зулум түрү бар. Бул адамдын адамдарга болгон зулуму. Адамдардын адамдарга болгон зулуму. Акчасын тартып алат, аброюна шек келтирет, ушактайт, канын төгөт. Канча деген зулумдун түрлөрү бар. Бунун да коркунучу бар. Адамдарга зулумдун коркунучу эмнеде? Ал кыямат кайымда калат. Аны сен сообуң менен бересиң. Ал сага күнөөсүн берет. Кудай сактасын. Качан ал кечирилет, качан ал кечирмейинче. Кечирбесе сен кала бересиң, Алла сактасын. Ошол Аллах Тааламдын адилети менен, сооп күнөө менен эсебиңди бересиң. Ошон үчүн бул дүйнөдө кимди ушактай берсең, биле бер, кыямат кайымда соопторуңду бересиң. Анын күнөөлөрүңдү аласың. Сообуң түгөнсө, алардын күнөөсүн аласың. Мына Алла Таалам ушундай адилеттүүлүктү койгон, ошон үчүн зулумду арам кылган. Кыямат кайымда зулум менен келгендерге Алла Таалам ушундай жазасын берет. Инни харрамту зульма аля нафси. Мен өзүмө да зулумду арам кылдым. Ошондой эле силердин араңарга да зулумду арам кылдым, тыйдым. Силер зулум кылбагыла деп Аллах Таалам ар бир зулум ээси сөзсүз жазасын алат. Алла Таалам арам кылды. Аллах сактасын, өзүңө зулум кылганыңды истигфар кылып, тобо кылып, күнөөң кечирсе болот Алла Таалам. Бирок мо адамдардын зулуму жаман. Адамдар бул дүйнөдө эле канча кечирбейт, сотко барат, кандай кылып эки эселеп, 10 эселеп тартып алгысы келет. Акыретке барганда жөн койбойт да булар. Өч алат. Ошо сообуң баарын тартып алганга аракет кылат. Күнөөсүн баарын берип салганга аракет кылат. Ошондо Алла Таалам өз адилеттүүлүгү менен сотту жүргүзөт. Мына Алла Таалам ошон үчүн адилеттүүлүгүнүн адилеттүүсү. Өз ырайым эч кимди кылбаган амалы менен зулум кылып азаптабайт. Эч кимди жөн эле азаптабайт. Адилеттүүлүктүн туу чокусу. Алла Таалам көп адамдарды өз ырайым менен бейишке киргизет. Алла Таалам бул нерседен аруу таза. Кулдарына зулум кылуудан. Бул дүйнөдө канча адамдар бири-бирине зулум кылып жүрөт. Силер ойлоп калбагыла дейт. Аллах Таалам ал нерсени таштап койду, унутуп койду, кайдыгеликте калып калды деп ойлогула залымдардын кылып аткан жаман иштеринен. Алла Таалам аларды сөзсүз жазасына тартат. Адам канчалык зулумдукта уланта бербесин, мейли кылсын. Ал унутуп калды деп ойлобосун. Азыр келеби же кийин кеч келеби, эртеби кечпи жазасын алат. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте эмне деген? Мазлумдун дуасынан корккула. Зулум берип салдыңбы? Ошонун дуасынан корк деген. Себеби аны менен Аллахтын ортосунда парда жок деген сөз. Сөзсүз кабыл болот. Мейли ал мусулман болсун, капыр болсун, ким болсун, зулум кылдыңбы? Мазлум кылдыңбы адам? Дуа кылдыбы сага түзмө түз тиет. Жана бизде айтып койдук го, зулум кылып каргышы тийиптир деп. Кордоп, ошону валы тийди деп коет кыргыздарга түз менен. Каргышы тийди деп коет. Эгер зулум кыла турган болсо, Кудай сактасын. Эгер ошол чын эле зулум болсо, ошонун кылган дуалары кабыл болот. Алла Таалам көп жерде бизди адилеттүүлүктө болууга, зулум кылбоого чакырган аяттары көп. Адилеттүү болгула мына ушул нерсе такыбалыкка жакын деген. Бул нерсенин улуу экенин белгилеп, керек болсо капыр адам болсо дагы дуасы кабыл болот. Капырдын өзүнүн дуасы кабыл болбойт, болбосо ага зулум кылып мазлум болсо дуасы кабыл боло берет. Мына ошондуктан бири-бириңерге зулум кылбагыла деп Алла Таалам чакырган. Адамдын өзүнүн табиятында дагы эмне? Зулум, анан жахилдик эки сыпат менен сыпатталган. Зулум кылуучу анан надан, үйрөнүүгө умтулбайт, караңгы болот табиятынан. Көп зулумдун түрлөрүн байкасаң, ошо эки жол менен келет. Же зулумдук кылат, зыян берет. Же атайлап кылат, же билбей, жахилдик, караңгылыктан, надандыктан. Кимди гана Алла Таалам ушу иман менен, илим менен, дин менен хидаятты берген болсо, алхамдулилля, ушул нерседен арылат. Зулумдуктан жана караңгылыктан, жахилдиктен арылат. Кийинки сөзүндө, о кулдарым, баарыңар адашкансыңар, тек гана мен кимди хидаятка салган болсо деген. Чындыгында бүт адамдар албетте адашкан белгилүү. Бирок Алла Таалам өз хидаятын берди. Эмне кылып хидаятын берди? Куран түшүрдү, пайгамбарларын жөнөттү. Ушунун баары хидаят. Болбосо эгерде Куран түшпөсө, пайгамбарлар келбеген адамдар эмне болмок? Малдай болмок. Бир нетин бир жеп, ар ким эмне улук көрүнсө ошого сыйынып жүрө бермек. Кудай сактасын. Мына ушул пайгамбарлардын келиши, Аллахтан асмандан китептердин түшүшү,
хидаяттарды алымдар үйрөнүп элдерге жеткизиши, ушунун баардыгы Алла Тааламдын адамдарга болгон хидаяты. Баарыңар адашкансыңар, тек гана мен кимди туура жолго салсам деп. Хидаят эки түрлүү болот. Жалпы хидаят, Куран түшкөнү, пайгамбарлардын жөнөтүлгөндүгү, өзгөчө тауфик хидаяты бар. Ал адам үйрөнүү менен, умтулуу менен, өзүнүн каалоосу менен, Алла Таала мага тауфик бериши менен, адам өз чынчыл болушу, аракет кылышы, үйрөнүшү, бул дагы экинчи хидаят, бул өзгөчө хидаят. Тиги жалпы хидаят Алла Таалам өз бүт белгилерди берип койгон адамдарга. Бул өзү эле жетишсиз. Адам чынчыл болуп умтулса, анан Алла Таалам ал адамга ийгиликти кабыл кылуунун жүрөгүн ачат. Ошон үчүн куллукум долун илля ман хадайту дейт. Баарыңар адашкансыңар, тек гана кимди мен хидаятка салсам деген экен, кимге мен тауфик берсем деген сөз. Ким умтулса, Алла Таалам эмне кылат экен? Тауфик берет. Тауфик деген ийгилик берет, жеңилдетет, жүрөгүн ачат. Көп дуа кылып, биз эмне кылышыбыз керек? Хидаят сураш. Менден көп хидаят сурагыла, көп дуа кылгыла, акыйкаттын жолун сурагыла, ошого бекем болууга сурагыла деп көп чакырыктар бар. Мына ошондо силердин талабыңарга, дуаңарга мен жооп берем, хидаятта болосуңар деген сөз. Алла Таалам хидаятка жүрөгүбүзгө бекем бербесе, өзүбүз эмне кылабыз? Куткара албайбыз. Түз жолдо да жүрө албайбыз. Биз инсан ушундай алсызбыз. Ошон үчүн көп хидаятты сураш керек. Фатиха сүрөсүндө кайсы жеринде күндө сурайбыз? Эхдина сиротал мустаким деп. Күндө. Аллахым бизди хидаятка сал деп. Эң улуу бакыт бул хидаят. Бүт нерсеге жетип, бирок хидаятта жок болсоң, байкушсуң, бактысызсың. Алла сактасын. Бүт нерсе, байлык, бийлик бар колуңда болуп, бирок Аллахка кул болбостон дүйнөгө башка нерсе кул болуп өтүп кетсең, не деген бакытсыздык. Баарыңар ачкасыңар. Тек гана мен силерди азыктандырам. Мен силерди курсаңар тойгузам дейт. Чындыгында эле рызыктын баары кимде? Аллахтын колунда. Эгер Алла Таалам рызык бербеген адамдар не болмок? Махлукаттар бар, ачкадан өлмөк. Күн тийбесе, жерден өсүмдүктөр өспөсө, бир нерсе болобу адамдарда? Эч нерсе болбойт. Мына ушул рызкын Алла Таалам өзү ырайым менен адамдарга жеткизип. Биздин колубуздан келбейт өсүп тойгузуу. Ким мына чыгара алабы жерден бир нерсени? Алла Таалам уруксат бербесе өсүп чыгабы? Биздин күчүбүздө да, кудуретибизде жок. Мунун баардыгы Алла Тааламдын рызкыны Алла Таалам берет, биз себептерин гана аткарабыз. Ошондой эле я ибади куллукум аар, баарыңар жалаңачсыңар, тек гана мен кийиндиргенден башкаңар деген. Алла Таалам биздин авратыбызды жаап берди. Кийимдерибиз бар пахтадан чыгат, кийим бар ошо Алла Тааламдын жер бетине чыккан кийимдер менен мына пахта ошодон кийим кылып, авратыбызды жыпчалаңач болуп жүрбөй, кийимдерибизди тосуп жүрөбүз. Бул дагы Алла Тааламдын бизге болгон ырайымы. Авратыбызды тосуп, ушу менен кооздонуп жашнакы болуп жүрөбүз. Я бани адам, код аңзална алейкум либасан юари сауатикум вариша деп Куранда эскерген Араб сүрөсүндө. Эй адам баласы, мен силерге кийимди бердим, ошо менен силер өзүңөрдүн авратыңарды жаап жүрөсүңөр, кооздонуп деп. Мунун баары эмнени билдирет? Адам ушунчалык алсыз экен, керек болсо өзүнүн курсагын тойгуза албайт экен. Керек болсо өзүң да кийиндире албайт экенсиң. Мунун да далил. Эмнеге далил? Адамдын ушунчалык алсыз экенине. Ушундай алсыз болуп, кантип Аллах Тааламга кул болбойбуз, кантип Аллах Тааламга сыйынбайбыз, кантип Аллах Тааламдан дуа кылып суранбайбыз деген сөз. Өзүңдү тойгуза албасаң, өзүңдүн суусуңду кандыра албасаң, бүттүгү Аллах Тааламдын жакшылыгы. Я ибади иннакум тухтиуна бил-лейли ван-нахар. Эй адам баласы, мына ушунча алсыздыгын адамды эскерип туруп, Алла Таалам айтып атат: "Эй кулдарым, силер түндө да, күндүз дагы күнөөлөрдү, каталарды кылып бересиңер." Бул себеби адамдын табияты. Адам көп күнөө кылуучу. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айткандай: "Куллу ибни адам хатта." Адамдын ар бир балдарын бар ката кылуучу. Ката кылуучулардын эң жакшысы кимдер? Тобо кылгандар. Адам ката кылбай койбойт. Мен ката кылбашым керек деп адам антип эч жокта ката кылбай өтө албайт. Ката кылып аласың, бирок кемчилиги эмнеде? Ошол катаңдан кайтпай улантып жүрө беришти. Ошо катаңан сабак албашта. Көгөрүп улантып жүрө беришиңдер ошо күнөөнү. Күнөөнү билдиңби? Таштаң аракет. Кайра түшүп алдың, кайра ташта. Кайра түшүп алдың, дагы өкүм ташта. Болду, мен түшүп алдым деп улантып жүрө бербе деген сөз. Мына ушул нерседен да Аллах Тааламдан дуа кылып, истигфар кылып, кечирим сурап жүрүш керек адам. Алла Таалам не дейт? Фастагфируни, кечирим сурагыла, мен силердин кечирим кабыл кылам, кечирем силерди деген сөз.
Kur'anda Toha сүрөсүндө 82 аятта "Ва инни лагаффарун лиман таба ва амана ва амила солихан сумма иhtада." Мен чындыгында кечирүүчүмүн, көп кечирүүчүмүн. Ким тобо кылып, ыйман келтирип, амал кылса деген. Жакшы амал кылса, анан хидаятка түшсө түшүл, мен аларды кечирим деген. Аллах Таала ошон үчүн Гафур, Гаффар деген ысымдар бар, аттары бар. Мунун бардыгы эмнени билдирет? Көп кечиримди деген сөз, көп кечирет деген сөз. Ошон үчүн эч бир адам мен таквамын, мен күнөөм аз деп айта албайт. Адам баары канча таква болсоң да, канча жакшы жүрсөң да күнөөгө түшүп калуучусуң. Алсызсың. Ошон үчүн дайым адам негда жүрөт? Истигфарда жүрөт, тободо жүрөт, кечирим суроо менен. Тек гана капырчылыкты, ширкти Алла кечирбейт эгерде тобо кылбай өтүп кете турган болсо. Эй менин кулдарым айткын деген. Кулдарым айткын, өздөрүнө зулум кылып ката кылгандарды Алланын райымынан үмүтүн үзбөсүн. Мен аларды кечирем деген. Аллах Таалам аларды кечирүүчү деген. Мындайча айтканда шайтан силерге ой бербесин, кечирбей турган күнөө жок деп. Бүт нерсе Аллах Таалам кечирет. Ширкте да кечирет, кечирет. Бул дүйнөдө тобо кылып өтүп кет. Капырчылыкта кечирет, кечирет Аллах Таалам. Эгерде тобо кыла турган болсоң. Андан ары хадисте, кудисте улап, "О кулдарым, силер барыңар мага зыян бере албайсыңар" дейт. Же пайда да бере албайсың. Аллах Таалам муктаж эмес. Эч кимге Аллах Тааламга пайда да бере албайт, зыян да бере албайт. Адамдардын баардыгы капыр болуп кетсе да Аллах Тааламга эмне кыла албайт? Зыян бере албайт. Адамдардын баардыгы момун болуп кетсе да, эң таква Абу Бакырдын жүрөгүндөй болуп кетсе дагы баардыгы Аллах Тааламга бир пайда бербейт. Бул кылган амалдарыңар өзүңөр үчүн де. Зыяныңар да өзүңөр үчүн, күнөөңөр да өзүңөр үчүн. Аллах Таалам бул жерде нерседен бизге эмне кылды? Өзүнүн улуктугун айтты. "Ин такфуру антум ва ман фил ард жамиан фа инналлаха лаганиюн хамид." Бардыңар жер бетиндеги бардыңар капыр болсоңар да Аллах Таалам муктаж эмес. Ал мактоо ээси, анын байлыгы, мүлкү түгөнбөгөн зат деп Аллах Таалам эскерген. Ибадатыбыз, жакшы жолдо жүргөнүбүз баары ким үчүн? Өзүң үчүн. Болду. Сен капыр болсоң да өзүң үчүн, момун болсоң да өзүң үчүн. Аллах Тааламга сен милдет кыла албайсың. Мен сыйынып атам го, анан түз жолдо жүрөм го, мындаймын тигиндейм дейсиң. Антип сен Аллах Тааламга неме кыла албайсың. Аллах Таала милдет кылып. Ушундай иманга салганына. Күнөө иш менен адам өзүнө зыян алып келет, пайда иш менен, сооп иш менен дагы өзүнө пайда алып келет. Эй адамдар, кулдарым деп атат. Силердин башкыңар, аягыңар, жиниңер баарыңар биригип топтолуп туруп, яман жүрөккө бириксеңер, капыр жүрөккө биригип алсаңар дагы Аллах Тааламга зыян алып келе албайсыңар. Бардыңар бирип, эң таква адамдын жүрөгүнө бириксеңер дагы Аллах Тааламга зыян бере албайсыңар. Мындайча айтканда адам бар капыр болуп кетсе, Аллах Тааламдын бир мүлкү азайып кетпейт. Адам бар момун болуп кетсе, не кылат? Аллах Тааламга бир пайда берип кетпейт. Ошондо ибадат кылган адамдын ибадаты өзү үчүн, өзүн таштап салган адамдын дагы зыяны өзү үчүн. Эч нерсе менен Аллах Тааламга милдет кылып, биз муну кылып атам, Аллах Таалам, неге мени мындай кыласың? Неге сен мындай кыласың деп эч кимибиз Аллах Таалам үстүнө сүйлөй албайбыз, айта албайбыз. Милдет кыла албайбыз. Бүт кылганыбыздын баары өзү үчүн. Ушул нерселерди Аллах Таалам бизге ырайым кылып берди. Мухаммад айткан: "Ла тамунну алайя ислама." Силер исламыңарды мага милдет кылбагыла. Балиллаху ямунну алейкум. Аллах силерге милдет кылса болот. Эгер силер чынчыл болсоңор, Аллах Таалам силерди хидаят кылган үчүн милдет кылса болот. Андан кийин: "Я ибади, кулдарым, абалкыңар." Анан акыркына чейин инсаныңар, жиниңер баарыңар биригип, бийик жерге туруп алып, баарыңар дуа кылсаңар дейт. Сурансаңар. Элестеткиле, бирөө жети кабат асман сурасын, бирөө чеги жок нерселер сурасын. Жиндер, инсандар, миллиард, триллион адам бар суранса да, Аллах Таалам мүлкүнөн деңизге жана ийнени салганда, ийнени чыгарганда канча сууну алып чыгат деңизден. Ушул деңизден кемийби бир нерсе? Кемибейт. Ошондой деңгээлде эле абал болот экен. Баардыгы сурай турган болсок. Көрдүңөрбү, ошон үчүн Аллах Тааламдан хидаят суроодо, жакшылык суроодо эч кандай тартынып, жалкоолук кармап, алсыздык кылбаш керек. Аллах Таалам бизди суранууга чакырган. Аллахтын казынасы түгөнбөйт. Эч нерсеси кемибейт. Аллах Таалам кулдарына бере берет. Бардык жинине да, инсанына да, абалкысынан акырына чейин. Ар кимине берип чыксам дагы Аллахтын мүлкүнө эч нерсе кемибейт. Хадистин аянда мен бүтүрөбүз. Эмне дейт? "Я ибади иннама хия амалук." Эй кулдар, могу кылып аткан амалыңар, хидаятыңар бар өзүңөр үчүн. Мен силердин өзүңөргө санайм. Өзүңөрдүн пайдаңарга санайм силердин. Өзүңөргө берем. Зыян кылсаңар да өзүңөргө, пайда алсаңар өзүңөргө. Аллах Таалам эч кимге амалсыз, зулуму жок болсо деле аны азатабайт. Капырга жакшылыкты берип акыретте
момунду азаптап салбайт. Бул Аллах Тааламдын данышмандыгына, хикматына ылайык келбейт. Капырчылык менен келдүү капырчылыгындай азапталат. Ширк менен келдүү ширктей азапталат. Ыйманы менен, жакшы амалы менен келдүү ошого Аллах Таалам ихсаны менен, адилеттүүлүгү менен, ырайым менен жакшылыгын берет. Бул силердин өзүңөрдүн амалыңар. Бул далил кылат адамдын шарапатына. Сен авторитетиң барбы? Мен баланча уруусунамын, мен баланча молдонумун, мен баланча жерге барып келгенмин, мен баланча деген кишинин колун кармагам, ана бирдеке деп, өзүңдү баланча адам менен жүргөм деп, шарапатыңа, ата тегиңе, урууңа каралбайт Аллахтын алдында. Эл айтып отко, мен молдо болгом, ана ошончо мен кыйынмын деп. Андай болбойт. Силердин эң такваңар, эң урматтууңар Аллахтын алдында таква болгонуңар. Кудайдын алдында ата тегиң менен же бир шарапатың менен келип актанып чыгып кете албайсың. Амалыңа жараша, таквалыңа жараша жакшылыгыңды көрөсүң. Күнөөңө жараша, шалакылыңа жараша, кайтыгелиңе жараша жазаңды тартасың. Силер жазаны тек гана амалыңарга жараша аласыңар деген. Ясин сүрөсү 54-аят. Ошондуктан эй адам баласы, амалыңа көңүл бургун. Сенин бактылуулугуң жана бактсыздыгың амалыңа көз каранды. Аракетиңе көз каранды. Көрдүңөр, бул дүйнөдө эле ушундай эмне жалкоолукту эч ким мактайбы? Жалкоолукту. Жалкоо адам бир ийгиликке жетеби? Жетпейт. Мына акыретте да ошондой. Амалың менен келесиң, ошон менен жакшылыгыңды көрөсүң. Ошон үчүн канча деген аяттарда биз жакшы амал кылгандардын сообун жоготпойбуз. Вала нудию ажрал мухсинин. Жакшы амалдарды кылып жүргөн адамдардын сообун жоготпойбуз деген аяттар көп. Мунун бардыгы Алла Таалам кулдарына зулум кылбайт. Соопторуңар жок болуп кетпейт. Бардыгы өзүңөргө кайтат. Ал күндөрдө жана капырлар таң калат. Бул не деген китеп? Эч нерсени калтырбап турго баарын жазып калыптыр деп, адам өзүнүн китебин алганда таң калат. Бул дүйнөдө ар бир кыбыр эткен сөзүң, амалың, көз кийилбеген сөздөрүң, көз кийилбеген амалдарың баары жазылган болот. Сообу сооптой, күнөөсү күнөөдөй. Ках сүрөсүнүн 49-аятында ва вуди ал китабу фатарал мужримина мушфиқина мимма фихи ва якулуна я вайлатана ма ли хадал китаб деп. Ал күндө китептер коюлганда, бузуктук кылган адамдар корккон абалда турушат, айтышат дейт. Бул не деген китеп? Бардыгы жазылган го деп айтат экен. Чоңу да кичинекейи да калбастан баары эсептелип жазылган го деп. Ва важаду ма амилу хадиран ва ла ядлиму раббука хада. Бүт кылган иштерин баары жазылып келген экен. Аллах Таалам эч бир кулуна зулум кылбайт. Болгону эмне кылды? Ахсахуллах ва насу. Алла Таалам бар эсеп счетко коюп койгон. Болгону адамдар унутуп калган. Китебин ачса баары эсине түшүп, сөзү сөзүндөй, амал амалындай келген. Ошон үчүн адамдын оң жагында сооп жазат, сол жагында эмне жазат? Күнөө жазат. Периштени ошентип вазифа кылып адам Алла Таалам даярдап койгон. Өлгөнчө бүт кыймылыңды, сөзүңдү жазып турат. Периштелер да келип алмашып турат. Түнкү периштелер бар, күндүзгү периштелер бар. Ушунун баары адамдын кыямат кайымда адилеттүүлүк менен зулум болбостон баарына сурак жүрө турганга даярданган периштелер кызматта турушат. Мына ошондуктан эгерде сообуң жок келе турган болсо, адам күнөө менен келип өзүн таштап койсо, ошондой жакшылыктардан кур калган болсо, не кылсын? Өзүң гана айыптасын дейт. Өзүң кылдың деген сөз. Өзүңдү өзүң таштап салдың. Ал эми жакшылык менен келген болсоң, Аллах Таалама мактагын. Алхамдулилlah, сен жакшылыктасың деген сөз. Кыскалап айтканда бул хадистин мааниси улуу. Аллах Таалам ушинтип алсыз жерлерибизди, адамдардын абалын, кабыр менен момундарды канчалык деңгээлде биз алыс экенбиз, Аллах Таалам болгон кайрылышы керек экен. Зулум деген бул чоң нерсе экен. Аллах Таалам болгон зулум бар экен. Адамдардын ортосунда зулум бар экен. Адамдын өзүнүн нафсине болгон зулум бар экен. Зулумдан алыс болуш керек экен. Сен бир чуданы күтпө акыреттен деп атат. Минтип жүрүп эле баягы түшкө окшоп бул дүйнөдө жана бандиттер келип бир жактан урдап сурдап алып эле бай жашап кете берет бул дүйнөдө ушундай. Акырет андай эмес. Кыпчылып бейиш кирип кетем, же мындай кылып Аллах Таала мени кечирип коет. Амал кылбай капырчылыкта, ширкте, күнөө ишиңде жүрө бербе деген сөз. Өзүңө олуттуу мамиле кыл. Келечегиңе кадимкидей серьезно мамиле кыл деген сөз. Күнөөң болсо тооба кыл, истигфар кылып кал. Ката иштерди жүрсөң ошону таштаганга аракет кыл. Аллах Таала менен болгон мамилеңди кара. Ширктерден жокпу, капырчылыгың жокпу? Күнөө иштерге тооба кыл, истигфар кылып атасыңбы? Ибадаттарыңа бекемсиңби? Адамдарга зулумуң жокпу? Аны да кара. Өзүңдүн нафсиң болгон мамилең кандай болуп атат? Зулумдан оолаксыңбы?
Ошон үчүн эки чоң зулум бар. Бирөө Аллах Тааланын акысында зулум, экинчиси ким? Адамдар кылган. Аны жөн эле ушакта коюп, бирөөнүн акчасын алдап коюп алып үйдөн келип истигфар кылып аткан жоксуңбу? Анын кайтарылбайт, пайда бербейт. Зулумду ал ээсине эмне кылышың керек? Кайтарып беришиң керек. Урдуп алсаң апарып бер. Анан барып ошондо кабыл болот. Тобо, зулумда кылган тобо. Бул өтө коркунучтуу, адамды эскерте турган улуу хадистердин бири. Хадис кудисилердин бири.